көңіл бұрғыла. Қызылкия педагогикалық институтунун 28 майдағы юбилейіне қарата космосқа білім суғаруучу спутник учурганбыз. Спутник ар бир планетаға тоқтолуп күнгө чейин барат. Алар азыр Плутондон Нептунга багыт алышат. Көрөлүүчү спутниктин ичинде кимдер учкан? Нептун планетасы биздин маршруттук баракчабызды көрсөткөн. Спутниктин аты Батке мамлекеттик университети, Кызылкия педагогикалык институту, кесиптик орто билим берүү бөлүмү, табигый илимдер кафедрасы, медицина, компьютердик технологиялар. Космонавттар кимдер экен? Телефонуңуз менен кире бериңиз. 8 тайпасы. Азаматсыңар. Окутуучу гид ким экен? Смаилова Юра Шпаковна. Азаматсыңар. Кайсы убактан баштап учуппуз? 27 май 2020 жыл. Азаматсыңар. Космостогу учкан студенттердин ийгилиги бул окуу жайдын ийгилиги экендигин космос байкоочулары байкап отурат. Тема MS Excel электрондук таблицасында барактар менен байланыш түзүү. Батке мамлекеттик университетинин миссиясыны ким айтып коет? Мен. Айзада. Илимий чыгармачылык потенциалы жогору, атаандаштыкка жөндөмдүү жана көп тилдүү адистерди даярдоо аркылуу аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу. Азаматсың Айзада. Бул жерде дагы колдомо информатика адистигинин негизги кесиптик билим берүү программасынын экинчи максаты көрсөтүлгөн. Ким окуп коет? Мен. Илимий чыгармачылык потенциалы жогору, көп тилдүү тандап алган иш чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү, кесиптик жактан адистешкен, атайын кесиптик билимдерди өздөштүрүүсүн, аларды иш жүзүндө колдоно алууга жөндөмдүү адистерди даярдоо. Азаматсың Дилрабо. Биздин сабагыбыздын максаты эмне экен? Ким окуп коет? Мен окуп коем эжеке. Жуманазар. Барактар менен байланыш түзүүнүн түрлөрү менен таанышат, маалыматтар базасын текст түзүүнү үйрөнүшөт, иш жүзүндө колдоно алышат, терминдерди кандай аталышын үйрөнүшөт, сүйлөшүн өстүрөт. Азаматсыңар. Баллонун критерийлери боюнча ким сүйлөп берет? Мен окупайын эжеке. Нилифар. Эң жакшы кесиптик билимин өздөштүрсө, иш жүзүндө колдоно алса, сабакта активдүүлүгүн көрсөтө алса. Жакшы теманы түшүнүп колдоно алса, сабакта активдүү катышса. Азаматсың. Кеңгени Кандырарлык теманы түшүнсө, сабактын эрежелерин сактаса. Азаматсыңар. Биз онлайн сабактарды синхрондуу, асинхрондуу өткөндүгүбүзгө байланыштуу бул баалоо каражаттарын кайтарым байланыш Google Classroom'да пайдаланабыз. Бүгүнкү сабакта ушул таблица менен биздин старстабыз Мадина ар бир планетага жооп бергендерине жараша баалап турат. Сабактын аягында бизге жыйынтыгын чыгарып берет. Түшүнүктүүбү? Бүгүнкү сабагыбызда күтүлүүчү натыйжалар компетенциялары менен көрсөтүлгөн, сабактын максаттары аныкталган, убакыттын сарпталышы бөлүштүрүлгөн жана биздин ошол сабагыбыздын иштемеси иштелип чыккан. Анда эмесе кийинки планетага өтөбүз. Даярсыңарбы? Ооба, даярбыз. Planet Уран. Green Content and Language Integrated Learning. Welcome. My hobby is traveling. Today we will talk with you about my hobby. My hobby is playing volleyball.
My hobby is making dolls. Cooking is my hobby. My hobby is reading books. Good. My hobby is saving clothes. Next. Shirmanay. My hobby is listening to music. My hobby is chatting in computer. Thank you, students. Very good. Biz sizler менен keyinki планетага багыт алабыз. Ал жерде бизди эмнелер күтүп турганын чогуу байкайбыз. Бул кайсы планета? Сатурн. Нептун. Сатурн. Сатурнда бизде бир нече суроолор камтылган. Ошол суроолорго бизде мына жерде тамгалар турат. Ошо тамгаларды ким бир тамганы тандаса, ошого бул жактан тест ачып берет. Туура жооп бергенине жана жооп бербегенине жараша баалар коюлат. Бул биз өткөнгү сабакта өткөн Excel электрондук таблицасында формула, функция терезелери менен иштөө деген темадан түзүлгөн. Даярсыңарбы? Ооба, даярбыз. Ким жооп берет? Мен эжеке. Жуманазар. Кайсы тамганы тандайсың? F тамгасы. Ооба. Окуй бер өзүң. Биз формула менен иштеп жатканда, ссылка деп каталып кеткен болот. Бул жерде А варианты ячейкага шилтеме туура эмес колдонулса. А варианты Ячейкага шилтеме туура эмес колдонулса. Жыйынтыгын көрөбүз. Азаматсың, сен туура жооп берипсиң. Кийинги суроого Алтынай. Мен Q тамгасын тандайм. Q. Если и или ложь кайсы функциянын командалары? Бул туура жооп ВС логикалык. Логикалык. Жыйынтыкты көрөбүз. Азаматсың, сен дагы туура жооп берипсиң. Кийинки. Мен тансам болот экен. Жыргал. Z тамгасы. Z. Оку өзүң. Эгерде барабар белгиси коюлбай, форма киргизилсе эмне болот? Жообу А варианты. Жообун чыгарып берет. Жообуну чыгарып А берет. вариант. Жок, сен туура эмес жооп берипсиң. Көрдүңбү, биздин тестибиз сени туура эмес жооп берди деп айтып жатат. Кийинки суроого өтөбүз. Мен эжеке. Ким? Дилрабо. Дилрабо, кайсы? W. Окуйбуз. Бир нече терезелерге бөлүүнүн алгоритми. Туура жооп ВС вид разделить. Видке кирип, разделитти бассак, ал бир нече терезелерге бөлүп коет. Жыйынтыгы азаматсың. Сен туура жооп берипсиң. Акыркы сурообуз калды. Ким жооп берет? Мен жооп берейин эжеке. Нурзаман. Өзүң оку. Авто толтуруу деп эмнени айтабыз? Бир ячейкадагы маалымат калган ячейкага көчүрүп, бир эле маалымат ячейкаларына жазып чыгуу. Асы эжеке. Асы. Бир ячейкадагы маалыматты калган ячейкага толтуруу.
Азаматсың, сен дагы туура жооп бердиң. Эми биз тапшырмаларды жакшы аткарып, берилген тапшырманы жакшылап окуп келиппиз. Баарыбыз чогуу кийинки планетага өтөбүз. Багыт алабыз. Юпитер планеталардын ичинен эң чоңу болгондой эле, сабагыбыздын структурасындагы эң чоң бөлүк бул жаңы тема ушул планетада камтылган. Жакшылап көңүл буруп, жаңы теманы түшүнөбүз. Жаңы тема. MS Excel'de башка беттер менен байланыш түзүү. Байланыш түзүүнүн тест түзүү менен карайбыз. Силер азыр тапшырма суроодо ушундай тест менен жооп бергениңер эсиңердеби? Ооба. Ошол кандай түзүлүшүнү каалайсыңарбы үйрөнүштү? Ооба. Анда жакшылап көңүл бурабыз. Алгач тесттин суроосун жана варианттарын жазып алабыз. Эгерде менин үнүм жакшы угулбай жаткан болсо силерге мына байланышууга жарыша мына мен жазган сөздөрдү карап окуп кетип жетишип алабыз, Кийинки табитибизге жараша аны форматтайбыз. Мына баскыч А, Б, В вариантын көргөздүм го мен силерге. Ошол баскычты коюу үчүн вставить элементы управления формага кирип, после со списком командасын тандайбыз. Табитибизге жараша аны дагы формага келтирип алабыз. Баскычка варианттарын киргизүү үчүн контекстик менюдан формат объекта командасын басабыз. Ал жерден ушундай терезече ачылат. Формировать список по диапазону талаасына варианттар жайгашкан уячаларды жазабыз. Аны жазып отурбастан эле мыштын көрсөткүчүн ошол уячаларга алып барсак, автоматтык түрдө өзү жазып коет. Кийинки количество строк списка жолчосуна баскыч жайгашкан уячаны жазабыз. Аны деле жазып отурбастан, ошол баскыч жайгашкан артындагы уячаны басып койсок, ошол жерге өзү жазылып калат. Андан кийин объемное затемненияны белгилеп, ОК баскычын басабыз. Бал берүү үчүн бул жерде бал деген жолчо бар. Ошол жерге бал берүү үчүн логикалык функцияны тандайбыз. Аны биз жакшы билебиз, өткөн сабакта силер менен өткөнбүз. Логикалык функциянын если функциясын тандап, ОК баскычын басабыз. Натыйжада төмөндөгүдөй терезе ачылат. Эгерде катардагы сан менен баскычтын артындагы сан дал келсе, анда 5 балл, антпесе 0 балл деп формуланы киргизип алабыз. Формуланы киргизгенден кийин ошол балл жолчосунун баарын белгилеп, автосумма жолу менен суммалап коебуз. Жыйынтыкты көрүү үчүн биринчи барак менен экинчи баракты байланыштырууга туура келет. Ал үчүн жыйынтык деп бир ячейкага жазып алабыз. Жыйынтык деп жазылган уячага чычкандын көрсөткүчүн алып келип, контекстик менюну чакырып, гиперссылка командасын тандаганда төмөндөгүдөй терезече ачылат. Место в документа пунктун басып, жыйынтыкты белгилейбиз да, ОК баскычын басабыз. Бул жыйынтык барагы. Аны алдын ала өзүбүздүн табитибизге жараша кооздоп алабыз.
Эми бул жерде жакшылап көңүл буруп карасаңар, балдын ичинен деген бөлүккө биз жалпы тестке канча бал бергенибизди жазып коебуз жөн эле. Андан кийин балды алдыңыз деген жыйынтык чыгуу үчүн ошол ячейканы топтогон балдардын жыйынтыгыга байланыштырышыбыз керек. Ушул жерде биздин темабыз кетип жатат. Балдар жакшылап көңүл бурабыз. Топтогон бал менен байланыштыруу үчүн уячага барабар белгисин коюп, тест деген баракка киребиз. Бул тест барагынын көрүнүшү, бул жерде байланышты түзүү үчүн уяча көрсөтүлүп койгон. Ошол уячага биз мыштын көрсөткүчүн алып барып басып койсок, ал байланышып калат. Анын формуласы жогору жакта формула жолчосунда көрсөтүлүп турат. Мына ушинтип байланыш түзүлдү. Балды баага айлантуу үчүн өткөнгү сабакта өткөн логикалык функцияны колдонобуз. Бунда дагы формула жолчосунда биздин формула көрсөтүлүп турат. Кайра кайтуу уячасына, мына жерде кайра кайтуу деп мыналып турат. Ошого чычкандын оң кнопкасыны басып, контекстик менюну чакырабыз да гиперссылканы басабыз. Место в документе пунктунан тест барагын тандайбыз. Окей баскычын басабыз. Ушул жерде дагы бизде бүгүнкү темабыздын негизги бөлүгү камтылган. Жакшылап көңүл бурабыз. Гиперссылканы тандап, место в документе деп, ошонун ичинен тест барагын тандайбыз. Окей баскычын басабыз. Мына балдар, биздин тест даяр болду. Ушинтип силер дагы Excel электрондук таблицасында өзүңөр каалаган табитте тест түзүп алсаңар болот. Эми ушул эле байланышууну силер менен маалыматтар базасын түзүүдө кандай колдонобуз, ошону карап өтөбүз. Бул маалыматтар базасын алдыңкы сабактарда бирден кошуп, топтоп келгенбиз. Биринчи барактагы маалыматты башка баракка чыгаруу үчүн алгач уячага барабар белгисин коебуз. Экинчи баракка өтүп, байланыштыруу үчүн тиешелүү уячаны басабыз. Көңүл буруп карасаңар, бул жерде Бегалиев Нурзаман деген балга айландыруу жолчосунда 16 бал деп турат. Эми ошол 16 бал биринчи бет менен байланышып калат. Жыйынтыгында байланыш түзүлдү. Жазылган формуланы калган ячейкаларга ташуу жолу менен коебуз. Калган мамычаларды да башка барактар менен байланыштыруу үчүн ушундай эле кадамдар аткарылат. Эми силер менен маалыматтар базасын түзгөндө модулду чыгаруу боюнча таблица түзүп алганбыз. Ошол таблицаны учурдагы рейтинг менен арадагы рейтингди кантип кошуп алганыбыз ушул формулада көрсөтүлүп турат. Жогоруда формуланы карап коебуз, эки ячейканы кошконубузда. Ал эми биз ячейканы байланыштырууну силер менен карап өттүк. Эми барак менен кантип байланыштырабыз. Мисалы, ар бириңердин маалыматыңарды чыгаруу үчүн гиперссылка буйругуну басабыз. Бул кайсы учурда чыгат? Контекстик менюну басканда чыгат. Место в документе пунктун тандайбыз.
Бул жерден кимди тандайбыз? Бигалиев Нурзаман. Бигалиев Нурзаманды тандап, окей баскычын басабыз. Эгерде байланышты башка файл менен түзүү керек болсо, анда контекстик менюдан ссылканы басабыз. Ачылган диалогдук терезеден керектүү файлды тандайбыз. Бул жерде тест Excel файлын тандаганбыз. Окей баскычын басабыз. Ссылка туура эмес берилсе, изменить гиперссылку буйругун басуу менен өзгөртүп алабыз. Аны мына стрелка менен көрсөтүп койгонмун. Изменить гиперссылкуну. Андан кийин ссылканы өчүрүү керек болсо, удалить гиперссылку буйругун басуу менен өчүрүп салабыз. Ссылка коюлган ячейкадагы жазуулардын түсү өзгөрүп калат. Көрүнүп турабы кандай түстөргө өзгөрөт экен? Кызыл, көк, кара түстөргө. Эми, о 3 түрдүү түс турат. Бул жерде кызгылт болгон түс бул ссылканы түзүп ачып койгонубузду түшүндүрөт. Ал эми көк түстөгүсү бул ачыл элек ссылка дегенди түшүндүрөт. Ал эми кара түстөгүсү бул ссылка коюлган эмес дегенди түшүндүрөт. Эми бул жерде Бегалиев Нурзаманга мыштын көрсөткүчүн алып барып, 2 жолу басып койсок, Бегалиев Нурзаман жөнүндө жекече маалымат чыгат. Силерге жактуу тема? Кызыктуу экен? Түшүнбөгөн суроолоруңар барбы? Жок. Эгерде бул теманын менин байланыштуу мына жакшы угулбай калган болсо, ушул слайдтарды жана видео урокторду Google Classroom'га жүктөймүн, ал жерден иштешти билебиз, кыздар? Кыздар. Ооба. Планета, кайсы планета экен? Марс. Марс планетасы. Марс. Бул жерде эмне камтылыптыр, окуп койгулачы? Марс жакын планета. Сөздөрдү туура ташышыбыз керек. Ошондуктан көңүл коюп тапкыла. Марс бул жерге жакын, эң жакын планета. Жерге жетүү үчүн биз сөздөрдү туура табышыбыз керек. Ошондуктан көңүл коюп тапкыла. Бул эмне? Анаграмма. Анаграмма дегенге түшүнөбүзбү? Ал кандай? Адашкан тамгалар. Адашкан тамгалар болушу мүмкүн дагы. Сөздөрдү куроо болушу мүмкүн, а? Ооба, түрдүү сөздөр куроо. Эми шит бул лист дегенди түшүндүрөт экен. Ал эми кыргызчасы эмне деген түшүндүрөт? Барак. Барак. Барак деген түшүндүрөт. Кийингиси. Connection. Соединение. Connection. Байланыш. Байланыш. Азаматсыңар. Сыл, ячейка, уяча. Уяча. Ушул сел болуп окулабы же кел болуп окулабы? Сел болот. Ушуну биз англис тилчилерден консультация алып коюшубуз керек экен, а? Кийинкиси. Результат. Жыйынтык. Жыйынтык, азаматсыңар. Формула. Бул көп түрдүү тилдер дагы бир эле маалымат түшүндүрөт. Бир эле сөз, көп тилде дагы бир эле маанини түшүндүрүшү мүмкүн экен, а? Ошону байкадыңарбы, азаматсыңар? Кийинки. Транспорт, перемещение, Ташуу. Ташуу, азаматсыңар.
Линии стал без сапча. Не деп окулат? Кайрадан окуйбуз. Line. Line деп окулат. Оңдоп алабыз, Жуманазар. Сапча бул line деп окулат. Кеңгесин окуйбуз. Зема, сумма. Сумма. Азаматсыңар. Hyperlink гиперссылка, гипершилтеме. Гипершилтеме. Буну бүгүн биз силер менен өттүк, а? In the document, документе, документтин ичинде. Документтин ичинде. Азаматсыңар. Ушундай сөздөрдү силер жакшы таап, биз кийинки планетага багыт алганга жолдомо алдык. Бул кайсы планета? Жер планетасы. Жер планетасы экен. Жер планетасы жөнүндө ким билет? Биз жашап жаткан планета бул жер планетасы. Дагы бул планетаны кандай планета деп айтып коебуз? Жашоо. Жердеги жашоо ар дайым өзүнүн суроолорду пайда Жашоо бар, жашоо деп айтып коебуз да. Эми ушул планетада эмне камтылыптыр? Ар кандай суроолор пайда болуп турат экен жашоодо. Жердеги жашоо ар дайым өзүндө суроолорду пайда кылып турат. Бул жерде билүү, түшүнүү, колдонуу жана анализ, синтез, баалоо деңгээлинде суроолор камтылган. Биз бирден суроолорду тандап, суроолорго жооп берели. Ким баштайт? Мен. Ким? Мадаминова Мадина. Сенби? Баштадык. Баалоодон биринчи суроо. Баалоодон биринчи суроо. Excel'дин жетишкендиктерин баяндагыла дейт. Жетишкендиктерин айтчы, кандай жетишкендиктер? Excel'де эң оңой таблица түзүүгө болот. Жана ар түрдүү математикалык, физикалык түрдүү функция формулалар менен иштөөгө жеңил. Анан ар кандай форматта диаграмма, ар түрдүү эмелерди түзүүгө болот. Excel'де калькулятор катары дагы иштетсек болот. Себеби бир ячейкага бир мисалды жазсак, ал автоматтык түрдө өзүн чыгарып берет өзү. Азаматсың. Кийинки суроого өтөлү. Дилрабо. Анализ синтезден экинчи суроо. Анализ синтезден экинчи суроо. Гиперссылка түзүүнүн алгоритмин сунуштар. Мисал үчүн жыйынтык бааны көрүү үчүн гиперссылка түзмөкчү болсо, жыйынтык сөзүнө чычкандын көрсөткүчүн алып келип, контексттик менюну чакырабыз. Ал жерден гиперссылканы тандайбыз. Терезе ачылат. Андан место в документе пунктун тандап, жыйынтыкты белгилейбиз. Азаматсың. Эң жакшы, азаматсың. Кийинки суроону ким жооп берет? Мен жооп берсем болот. Жыргал. Билүү, түшүнүү, колдонуу дегенден биринчи суроо. Билүүгө, Кандай байланыш? Кайсы жерде көрдүк, Жыргал? Эмне десең экен? Бул сүрөттү кайсыл жерде көрдүк? Теманы түшүндүрүп жатканыңызда көрдүк. Жыйынтык бааны көрүү үчүн Азаматсың. Эми ушуга суроого жооп берели. Кандай байланыш түзүлдү? Ячейкалар аралык байланыш түзүлдү бул жерде. Азаматсың. Ячейкалар аралык байланыш түзүлдү. Кийинки суроого? Мен жооп берем. Ким? Айзада. Кайсы суроо? Анализ синтезден биринчи суроо. Анализ синтездин биринчи суроосу. Тест түзүүдө кнопка коюунун алгоритмин сунуштар. Выставкке кирип, элемент управленияны басып, поле по спискам дегенди тандап коебуз. Азаматсың. Кийинки суроону ким жооп берет? Кийинки суроолорго? Мен жооп берейин эчке. Нилуфар. Билүү, түшүнүү, колдонуунун экинчи суроосу.
Экинчи суроосу. Жыйынтык баа чыгарууда кайсы функция колдонулду? Жыйынтык баа чыгарууда логикалык функциянын ичинен если функциясын тандайбыз. Анан терезечи ачылып, ошол жерде биз формулаларды киргизип алабыз, толуктап айталы. Кийинки бизде акыркы суроо калды, баалоо деңгээлинин экинчи суроосу. Жооп берүүчүлөр барбы? Мен жооп берип көрөйүн эчке. Сенден башкасы да барбы? Зарина, барсыңбы? Бармын эжеке. Зарина жооп берет. Суроону окуйбуз, Зарина. Менен байланыш түзсөк эмне болот? Байланыш бул. Кандай деп ойлойсуңар? Барабар белгисин же гиперссылка менен байланыш түзсө эмне болот дейт. Сенде связь жакшы эмеспи, Зарина? Ооба эжеке. Ким толуктап коет? Мен жооп берейин эжеке. Дилрабо. Барабар белгиси менен байланыш түзсөк, ячейка менен байланыш түзүлөт. Гиперссылка менен байланыш түзсөк, барактар менен байланыш түзүлөт. Азаматсың, эң туура. Ушинтип биз бардык суроолорго жооп алып, кийинки планетага багыт алабыз. Бул жерде эмнелер жазылыптыр? Ким окуп коет? Мен. Мадина. Жердеги ар бир инсанды парник эффектиси азыркы учурдагы экологиялык маселеси ойлондуруп келет. Бул маселе жаратылышта жок болсо, адам баласынын тапшырмаларды аткаруу жөндөмдүгү жогору болот. Атмосферасынын төмөнкү катмарында жана анын бетинде температуранын жогору болушу парник эффектиси менен түшүндүрүлөт. Күн нурунун энергиясы анын төмөнкү катмарына жутулат да, кайра инфранур түрүндө нурланып, көчөттөр тигилген парникте жылуулук кармалган сыяктуу, анын атмосферасынын тыгыз катмарында сыртка чыга албай кармалып калат. Натыйжада планетанын бетинин жана бетине жакын жайгашкан атмосферасынын катмарында жылуулук жогорулайт. Чолпон планетасынын бетинен улам бийиктеген сайын анын температурасы төмөндөп, стратосферасында суутек газы өкүм сүрөт. Азаматсыңар. Эми бул жерде силерге мындай багыт берилген да, бул маселе жаратылышта жок болсо, дейт. Парник эффектиси деген маселе жок болсо, адам баласынын тапшырмаларды аткаруу жөндөмдүүлүгү жогору болот дейт. Эми ошондо бул жерде эмнеге багыттап атат силерди? Эмне болушу мүмкүн? Тапшырмалар болушу мүмкүн. Азаматсыңар. Тапшырманын эң төмөнкү деңгээлинен баштап окуп коелу. Айзада, окучу сен. MS Excel'de маалыматтар базасын түзүп жана тексттин жыйынтыгын чыгаруу менен жетишкендиктерин баалоо. MS Excel'de маалыматтар базасын түзүү жана тексттин жыйынтыгын чыгаруу. MS Excel'de тест жана маалыматтар базасын түзүү. Эми кара, ошону бул 3 бөлүккө бөлүнүптүр. Кандай түшүндүңөр 3 бөлүккө бөлүнгөнүнү? Ошол бааларга эме даражасына жараша баалайт. Аткарган иштериңерге жараша баалат экенсиңер, ошон үчүн өзүңөр канча алгыңар келген болсо, ошого жараша тапшырманы аткарышыбыз керек. Түшүнүктүү? Азаматсыңар. Анда биздин тапшырмалар силерге түшүнүктүү болгон болсо, бул тапшырмаларды WhatsApp'tan, Google Classroom'dan силер менен кайтарым байланышабыз. Кийинки планетабыз. Бул кайсы планета? Меркурий. Меркурий. Бул
Меркурий планетасыга бир аз мүнөздөмө берип кеткилечи. Акырын айлануучу планета. Акырын айлануучу планета. Бирок силер Бул акырын айлануучу жок, эми Дилрабо, буга мүнөздөмө беребиз. Акырын айлануучу планета дагы Күнгө эң жакын. азаматсың, бул күнгө эң жакын жайгашкан планета. Неме? Меркурий акырын айлануучу планета. Бирок силер андан айырмаланып активдүүлүгүңөрдү көрсөттүңөр. Аны Старстабыз Мадина далилдеп берет. Кана Мадина, демонстрация кылчы ошол эме кылганыңды, жазган таблицаңды. Же болбосо жөн эле өзү айтып коер, демонстрация уруксат жок болгон болсо. Демонстрация уруксат бар. Бар болгон болсо демонстрация кылып кой, Мадина. Менде болбойт ата жеке. Азыр сиз өчүрсөңүз демонстрацияңыз анан болот экен жеке. Же жөн эле көрсөтүп коеюнбу? Демонстрация кыл, мен өчүрдүм. Бул жерде эми биз демонстрация кылганыбыздын себеби барыбызга мындай ачык болсун, ким канча балл алганын өздөрү көрүп алсын деген максатта демонстрация кылдык. Эми айтчы, эң жогорку баллды ким алды? Эң жогорку баллды Каримжан кызы Дилрабо. Азаматсың. Мадаменова. Кийин Мурзарахимова. Замирбек кызы Айзада, Исраилжан уулу Жуманазар. Калгандары дагы жакшы жооп беришти. Жакшы катышты. Азаматсыңар, бул эмени сүрөткө тартып, мага жөнөтүп коесуңар. Демонстрацияңды өчүрө бер. Өчтү. Рахмат. Эми бул жерде биз силер менен баллоону өтүп алдык. Бул баллоо критерийлерин сабактын башында түшүндүргөндөй эле, Google Classroom'да ушул критерийлер боюнча силерди баллоо жүргүзөбүз. Бүгүн саякатыбызда көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Баткен мамлекеттик университетинин Кызылкия педагогикалык институтунун 22 жылдан бери билим берүү аркылуу жаш муундарга күн нуру сыяктуу жылуулук тартылып келет. Туктайбыз. Кызылкия педагогикалык институтуну барактар менен байланыш түзүүнүн түрлөрү менен таанышып, маалыматтар базасын тез түзүүдө байланыш жүргүзүүнү үйрөндүңөр. Бири-бириңердин оюңарды угууга, пикир алмашууга, сабырдуулукка көндүңөр. Ой жүгүртүүнү өнүктүрдүңөр. Терминдердин англис жана орус тилинде кандай аталышын бир аз болсо да үйрөндүңөр. Сүйлөө речиңерди өстүрдүңөр. Демек, биздин сабагыбыз максатына жетти.